жаңы дааратканалар. Сон достор, могу телефондордун регистрациясы боюнча мондай бир маселе болду да. Бүгүн эмес, 1-2 күн болуп калды. Мен телефонду негизи былтыр алганмын. 1 жыл колдондум. Жакшы эле да. Регистрациясы болгон, онлайн регистрация деген нерсе чыгып. И кече жакында 1 ай мурун бир ошко алып туруп сим-карта подключать эттим, экинчи слоткочу. И тут эле телефон заблокировали. А телефон иштебей жүрөт да. Аны ачайын десем, жанагы email KG деген сайт бар экен. Ал жакта бар экен, если ушундай бир картаңар болгон регистрация болсо, экинчисинде кылдык болсо, кылып болот дегенчи. А бирок кирип туруп ичи түшүнүксүз экен биринчиден. Сүрөт деген скан деген жер бар экен, ал сүрөтүндө бирок эме экен да. Жана мен ойлоптум, адам келгенде жүзүн тартыш керек болотчу. Ошол жакта колл центрге караңчы алып турсам, ал жака emailдин экөөнүн тартып жүрүш керек экен телефондончу, башка телефондон тартып, башка телефондон регистрация. Анан колл центрге чалатканда дагы эмнегедир жанагы колл центрде баштайт, тилди тандаңыз, биринчи кыргыз тили, экинчи, второй русский язык, третий английский деп. Ал жерде эмнегедир биринчи орус тил турат экен, экинчи англис тил турат экен, үчүнчү кыргыз тил турат экен, үчүнчүсү. Ошол нерселерди оңдоп, анан сайтында бүтке тууралап жакшылап койсо жакшы болмок да негизичи. Мен ойлойм, менден башка эле толтурасы ушундай проблемага учурап, чече албай тияка чалып, анан бияка чалып, сүрөтүн жөнөтсө, регистрация кылса деле почтага эч кагаз келбей, көрсө оказывается ошо имей тартып аткандан кийин почтага кийин обязательно келиш керек экен да. Жок дегенде ошондой эле туура эме алып койсо почтагачы, сиз туура эмес кылыңар, мондай толтуруш керек деп жазыпчы, обратный связь дегендейчи. Язык общения. Please select the language of communication. Сураныч тилүү тилин тандаңыз. Для выбора русского языка нажмите на телефоне цифру 1. To select English, press the number 2 on your phone. Кыргыз тилин тандоо үчүн бир баскычын басыңыз. Саламатсызбы? Сиз мамлекеттик идентификация системасынын операторуна чалдыңыз. Көңүл буруңуз маанилүү билдирүү. Эгерде сиз аппаратты Кыргыз Республикасынын аймагындагы дүкөндөрдөн же соода түйүндөрүнөн сатып алган болсоңуз, жана ал мамлекеттик идентификациялоо системасында катталбаса, анда аны дароо сатуучуга кайтарып бериңиз. Анткени ал каттоодон өтпөйт.